Ассаламу алейкум достор, менин атым Камал Шарипович. Мен травматология жана ортопедия адистиги боюнча 15 жылдан бери иштеп келем. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге желке муун оорусу боюнча информация сунуш кылам. Бүгүнкү күндө бул өтө актуальный тема. Бизге көп пациенттер желке оорусу менен келип кайрылышат. Желке муун оорусунун себептери биринчи травма болгондо, ушул желке менен жыгылганда, же болбосо каттуу кыймыл аракетке келип бир нерсени көтөргөндө, же болбосо түрткөндө биздин тарамыштар микротравматизация болуп сескенүү башталат, то есть воспаление башталат. Кийинки себеби биздин организмде биохимикалык өзгөрүүлөр болгондо органикалык туздар муундарга отуруп ушул воспаление башталат. Биздин элде айтканда туз топтолуп калыптыр дейт го муундарда. Ошол себептер. Кийинки себеби биздин организм стрептококковый инфекция менен күрөшкөндө иммунный комплекстер муундарга отуруп ушул воспаление башталат. Дагы кийинки бир себеп биздин моюн умурткаларда грыжа чыкканда нерв тамырларын кысат. Ошол кезде ушул муун областында да оору башталат. Эң башында ушул желке областында сыздап оору башталат. Башкы стадияларда эч кандай ограничениялар жок болот. Колубуз акырына чейин көтөрүлөт. Кийинки стадияларында кол көтөрүлүш функциясы бизде уже чектелип калат. Кол акырына чейин көтөрүлбөй калат. Катуу оорутуп баштайт. Особенно түнү ушул желке менен жатканда катуу оорутат. Дагы бир симптому ушул желке муунундан ылдый карата ток тарткандай болуп оорутат, же болбосо моюнга карата тартышып эле оорутат. Биздин пациенттер колун аркага кылып көтөрө албай калат, же болбосо ушул тарак менен чачын тарап атканда катуу оору пайда болот. Ушул функциялар бизде чектелип калат. Бул сүрөттө сол жакта караганда дени сак муун. Синовиалдык сумка жана колубузду көтөрө турган эттин тарамышы жакшынакай болуп турат. Оң жакта болсо синовиалдык сумка менен тарамыш шишип, воспаление болуп кеткен. Ал эми бул видеодо желке муунун кыймылын караганда кол көтөрүлүп аткан кезде синовиалдык сумка менен колубузду көтөрө турган эттин тарамышы кысылып жабыргаланып атат. Бул оорунун лечениясынын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Биздин пациенттер дары ичкенде, укол алганда, же болбосо ошол местно мазь сүркөп атканда убактынчалык гана таасир берет, убактынчалык гана оору калат. Курс бүтүшү менен оору кайрадан күчөйүп башташы мүмкүн. Эмнеге дегенде муундардын ичинде, синовиалдык оболочкалардын ичинде кан тамырлары жок. Биз ичкен дарылар, алган уколдорубуз именно ушул муундун ичине жетип барышы өтө татаалуу болот. Биз лечение кылганыбызда пациенттерди дарылар менен блокада техникасы менен колдонобуз. Бул дегени 100% дарыны 100% ооруган жерине беребиз. Биздин лечебный эффект өтө чоңойот. Экинчи этапта биз физиолечение жана лечебный физикультуралар менен колдонобуз. Үчүнчү этапта муун жана тарамыштардын иштөөсүн ыңгайлоо үчүн гиалуроновый кислота деп коет, же болбосо биздин элде айтканда муундун майы деп коет. Ошо уколдорду желкеге, муунга гиалуроновый кислота кылынат. Эгерде сизде ушул оору кыйнап аткан болсо, бизге консультацияга келиңиз. Биринчи диагностика кылып, сизге карата индивидуалдык лечение планын жасап, сизге жардам беребиз. Эгерде сиз Кыргызстанда болгон болсоңуз, биз сиз менен байланышып, онлайн консультация берип, сизге рекомендациялар берип, кайсыл специалистке барып көрүнүшүңүздү, эмне кылышыңызды биз сизге сунуштап, рекомендациялар беребиз. Биздин дарек Москва шаарында город Котельники, улица Строителей, дом 3 деп жазылат. Навигатор менен ушул адрести жазсаңыз, биздин клиникага келип каласыз. Биздин клиниканын аты медицина рядом. Ушул жерде биз кабыл алабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнүбүзчө сак болуңуз.